Үстүбүздөгү жылдын 5-мартында университеттин башкы окуу корпусунда Кыргызстан туруксуздуктун айлампасынан кантип чыкса болот аттуу тегерек стол форматында конференция болуп өттү. Коомдук, мамлекеттик ишмерлер, көрүнүктүү саясий ишкерлер жана ар кыл тармактагы эксперттердин катышуусу менен өткөн жыйында учурдагы Кыргызстандын экономикалык, саясий абалы талкууланып, азыркы таптагы жаралган маселелерден чыгуу жолдору каралды. Бул жерде чогулдук. Эмчүндөгүндө ар бир ушул жерде чогулган кишинин билими бар, тажрыйбасы бар. Ошол жерден бир кандай бир жакшы бир рационалдуу бир ой пикирлер түзүлөт деген ойдомун да. Бул эми биздин баягы коомдук ушундай өзүбүздүн баягы карызыбыз десек болот, оюбуз десек болот. Азыр болсо эми кандай болуп атат? Эми өзүбүздүн бюджетибизди көрүп атасыңар. Экономикабыз 8,3%га төмөндөп кетти. Ошо өзгөчө мына бир топ тармактар биздин экономиканы тартып аткан тармактар төмөндөп кетти. Токен тармагы, текстиль тармагы, кийим тигүүчүлөр тармагы, соода тармагы, баары ушу туризм тармагы, курулуш тармагы да баары ушу төмөндөп кетти, кыйла төмөндөдү. Кандай жол болуш керек? Мен ойлоп атам, биринчиден мынау стратегиялык маселелерди чечиш керек. Кайсы жол менен кайда барабыз деген сөз да. Азыр болсо активдүү иштеп атышат. Бул Грузиянын методун алып, коррупция менен күрөшүп атат. Бул маселе бюджетке жардам бериш керек. Экинчиден президентибиз азыр Россия менен Казакстанга барып келди, расмий визиттер менен. Анан ошол жерде стратегиялык маселелерде сүйлөшүлдү. Мен туура ойлоп атам, бул туура багыттар. Эмчин дегенде Россия менен Казакстандын экономикасы, алар менен мындай түзмө-түз байланыштуу иштесек, анда бир топ инвестицияларды, бир топ проектлерди, бир топ иштерди ишке ашырса болот. Биринчиден бул соода маселеси. Азыр эми границалардын баары, чек аралардын баары кичине андай өзүнүн нугуна келе элек. Бир топ ошол жерде тормоздор бар, бир топ маселелер бар. Бул бир. Экинчиден маселе коопсуздук маселеси. Стабилдүүлүккө коопсуздук керек. Ошол сүйлөшүүлөрдө өттү. Анан энергетика маселеси. Өзүңөр билесиңер, азыр бизде энергетика маселеси ал негизинен экономиканын пайдубалы. Ошон үчүн энергетика маселелерди тез чечиш керек. Эрлан Токтобек уулу, Бала Сагын ТВ.